Мигранттар мындан ары чет өлкөдө жүрүп эле пенсия төлөмдөрүн жүргүзө алышат. Социалдык фонддун пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын башчысы Жылдыз Колжанова бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Саламатсыз. Бул жака өтүп орун алыңыз. Кутман таңыңыз менен. Биз түз ободобуз, түз байланыштагы телефондорубуз иштеп жатат. Андыктан дал ушул чет өлкөдө жүргөн биздин мекендештерибиздин пенсия төлөмдөрүнө байланышкан деги эле пенсия боюнча суроолор болсо, анда ушул таптан баштап 0312 39 18 04 байланыш телефонубузга чалып, же болбосо 0700 100 729 WhatsApp номерибизге жазып дагы, чалып дагы жооп алсаңыздар болот. Менин эң алгачкы суроом Евразиялык экономикалык биримдигинин келишимдери боюнча чет жакта иштеп жүргөн мекендештерибиз пенсия төлөмдөрүн жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушпадыбы? Айтсаңыз, бул төлөмдөр кантип жүргүзүлөт? Ал үчүн биздин жарандарыбыз эмнени билүүгө тийиш? Саламатсыздарбы да бир жолу теле көрүүчүлөр. Чынында бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз көпчүлүгү чет өлкөдө эмгектенип жатат. Ошол эле убакта мурун алардын камсыздандыруу төлөмдөрү эсептелбей, эсепке алынбай, анан кийин бияка келгенде пенсия укуктары жок болуп, же биякта да же акта дагы укуктары жок болуп, ошондо пенсиялык куракка келгенде алар ошо пенсиясы жок калуу тобокелдиги бар болчу. Бүгүнкү күндө биз эң биринчи болуп Туркия Республикасы менен келишимди түздүк. Ал ратификациядан өтүп, ноябрь 20-жылы күчүнө кирди. Экинчиси болуп бул Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин ортосунда иштөөчүлөрдүн пенсиялык камсыздоосу боюнча келишим. Бул 20 декабрь 19-жылы кол коюлуп, ратификациядан өтүп, былтыр 21 жылдын 1 январынан баштап күчүнө кирди. Ушул кезден баштап биздин жарандар чет өлкөдө ошо Евразия экономикалык бирлигинде Турцияда иштеп жаткан убактары, ошол убактарда камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп, алар пенсиялык укуктарга ээ болуп жатышат. Ошо келишимдер боюнча пенсия чыгуу үчүн кеминде дегенде 12 ай стаж болуш керек. 12 ай өттү. Бүгүнкү күндө эгерде кимдин укугу бар болсо, алар жашаган жерине карабастан, кайсы өлкө болбосун, ошол өлкөнүн компетенттүү органына барып, ошол өлкөнүн соцфондуна барып, өзүнүн арызын таштап кетет, жана керектүү болгон документтерин калтырып, ал эми ошо компетенттүү органдар бири-бири менен байланышып, пенсия чектеп, ошол жарандарга жашаган жерине карабастан пенсиясын төлөп берет. Ар бир мамлекет өзүнүн бөлүгүн төлөп берет. Демек, мына ушул тапта биздин өлкөдө дейин бардык иштеп аткан жарандардын ай сайын эмгек маянасынан 10% кармалып калып, соцфондко кетет эмеспи? Демек, биздин чет өлкөдө жашап жаткан жарандарыбыздын дагы кайсы мекемеде, кайсы өлкөдө иштебесин, 10% кармалып, дал ошол соцфондко которулат мындан ары. Туурабы? Ушундай негизде топтоло баштабайбы? Сиз туура айтып атасыз, ошол негизде, бирок камсыздандыруу төлөмдөрү ар кайсы мамлекетте ар кандай. Мисалы бизде кызматкер өзүнүн айлык акысынан 10% төлөт, ал эми иш берүүчү 17,25% төлөйт. Анын ичинен 23% бул пенсиялык фондко кетет, 2% бул мамлекеттик топтомо пенсиялык фондко кетет. Дагы 2% бул ФОМС деп коет, милдеттүү медициналык камсыздандыруу, ошол фондко кетет. Россияда мисалы пенсиялык фондко бул 22% кетет, муну только иш берүүчү төлөйт. Казакстанда болсо 20%, Белоруссияда 34%, Арменияда 25%. Бул жумуш берүүчү тарап төлөгөн пайыздары? Жок, бул чогуу да, жумуш берүүчү, анан жаран өзү. Россия Федерациясында жаранга бул милдеттер жүктөлгөн эмес, ошон үчүн жумуш берүүчү толугу менен камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөйт. Жакшы турбайбы? Ал жакта иштеп жүргөн жарандарыбыз үчүн? Бир чети жакшы, бирок
пенсиялык системага катышуу бул деген жаран өзү да катышыш керек, жумуш берүүчү да катышыш керек. Бул ушу үч тараптуу, аны мамлекет көзөмөлдөп туруш керек. Үч тараптуу болгондо бул пенсиялык система жакшы иштеп, финансылык туруктуулукка жетишет да. Түшүнүктүү. Түз байланышка чыгып күтүп калган теле көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз, биз сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Мен сиздерге Касымкул Өрмөзхан Чыданова. Мен бул айымга суроо берерим. Мен 54-төмүн да бутум сынган. Анан давление менен бар да, ошого пенсия чыксам болобу деп сураттым эле да. Суроону түшүндүңүзбү? Майыптык медициналык экспертиза өтүш керек. Силерге майыптык бергенде бизге социалдык фондко ошол медикалык экспертизанын кагаздары менен келсеңиздер, биз майыптыгы боюнча пенсия чектеп беребиз. Түшүнүктүү. Бизден WhatsApp аркылуу чалып аткан кийинки теле көрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз. Сурооңузду айтсаңыз. Алло. Биз сизди угуп атабыз. Сиз түз байланыштасыз. Сурооңузду айтсаңыз. Мен Бишкектен чалып атам. Мен быйыл 58-ге чыгам да. Мен азыр 58-ге чыгам, сентябрда чыгам. Документ тапшырып койгом. 20 жыл стажы өзүм эстирам. Анан 20 жыл иштеген жокмун да. Аны ошол канча эме менен чыгат биринчи пенсия канчадан болот ошону дейин. Суммасын сурап атасыз демек, э? Ооба. Ошол бизде пенсиялык системалуу камсыздандыруу принциптин негизинде болуп эсептелет. Ошондуктан канчалык камсыздандыруу төгүмдөрүңүз көп болсо, ошончолук сиздин пенсияңыз да көп болот. Мен азыр так сумманы айта албайм, себеби дегенде пенсиялык документтерди көрө албайм. Эгерде сиз ошо телефонуңузду калтырып кетсеңиз, өзүңүздүн фамилияңызды калтырып койсоңуз, биз ошону билип сизге чалып айтып коелу. Ал эми негизинен пенсия деген бул 3 бөлүктөн турат. Бул базалык, биринчиси базалык бөлүк, бул мамлекет тарабынан ушу кепилдик болуп саналат. Бүгүнкү күндө базалык бөлүктүн өлчөмү 1780 сом токтом менен бекитилген. Базалык бөлүк жыл сайын индексацияланып турат. Эгерде пенсионердин жашоо минимумунан төмөн пенсиялар болсо, ошолорго базалык бөлүк индексация болуп турат. Базалык бөлүккө дагы камсыздандыруу бөлүктөр кошулат. Бул деген биринчи камсыздандыруу бөлүгү жана экинчи. Биринчи деген бул 96-жылы бизде соцфонд эң биринчиден болуп персонифицированный учет деп киргизгенбиз. Бул деген ар бир адамдын өзүнүн жеке эсеби бар. Мисалы, сиздин, менин эсебим бар. Ошондо эсеп жүргүзүп турат да, бул кишиге бул айда мынча зарплата эмгек акы алды, анан пенсиялык фондко мынча төлөндү, ГНПФка мынча төлөндү, фомско деп ошол эсептер жүргүзүп турат. Андан кийин пенсиялык уракка жеткенде 96-жылдан кийинки бул экинчи камсыздандыруу бөлүгү ошол эсептеги акчанын негизинде биз экинчи камсыздандыруу бөлүгүн чектеп беребиз. Ал эми ошо 96-жылга чейин биз деген эмгек стажын алабыз да, жана эмгек акын алып ошонун эсебинде эсептеп беребиз. Кийинки теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Суроо берейин беле. Айтыңыз. Мен деген 14-жылы
денсаулық бойынша пенсия шыққан. Пенсия бір жыл жетпей қалды да 63-қа шыққан. Ошол жерде ошо оор боюнча экинчи группада инвалид. Пенсияламда анан мен угатам ошо ал ошол 63-кө чыкканда да пенсия кошулат экен деген. Түшүнбү? Суроосун түшүнүктүү болду. Чоң рахмат сурооңузга. Биз пенсия чектелгенден кийин жыл сайын индексациялап турабыз. Жана мурунку айткандай эле базалык бөлүктөрү индексацияланат жана камсыздандыруу бөлүктөрү индексацияланып турат. 63-кө чыкканда деле ошол эле пенсияны аласыз, бирок жыл сайын 63-кө чейин деле индексация болот и 63төн кийин дагы индексация болуп турат. Түшүнүктүү. Кийинки бизден телегөрүүчүбүз жазып атат. 2000-жылдан бери Москвада иштейт экен. Эмгек китепчем бар дейт. Ошол жылдан берки кошулабы пенсияга деп сурап атат. Бул жаңы келишим боюнча пенсия эсептөөгө 1 январь 21 жылдан баштап төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрү негизинде гана эсептелинет. Пенсия. Ага чейинкилер бул стаж катары алынып кете берет. Түшүнүктүү. Телегөрүүчүбүз бар байланышта. Саламатсызбы? Сурооңузду айтсаңыз, биз угуп атабыз сизди. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, это я звоню с Каракола. Вот говорят, что в апреле будет пенсия надбавка. Это правда или нет? Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос от меня тоже. Как известно, есть постановление Кабинета министров о повышении размеров пенсии. Это предполагается с 1 октября. Социальный фонд тоже ежегодно индексирует пенсии с 1 октября. И этим постановлением также обозначена эта дата. С 1 апреля предполагается повышение заработных плат некоторым категориям госслужащих. Пенсия будет повышаться с 1 октября этого года. Түшүнүктүү. Бул жактагы биздин абдан көп телегөрүүчүлөрүбүз жазып атат. Көп жылдан бери чет өлкөдө иштейбиз, бизге төлөнөбү деп буга жооп болду окшойт. 2021 жылдын 1 январынан баштап эсептелинет. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Негизинен эле биздин чет жакта иштеп жаткан жарандарыбызга убактысын өткөрүп ийбей, мына ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өз убагында пенсия төлөмдөрүн жүзөгө ашыруу үчүн эмнени билүүгө тийиш, эмнени кылгыла деп кеңеш берет элеңиз? Эң биринчиден бул чет өлкөдө жүргөндө легалдуу түрдө жумушка орношуу. Легалдуу түрдө жумушка орношуп, ошондон улам жумуш берүүчүлөр камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөшөт. Ошол камсыздандыруу төгүмдөрүнүн негизинде пенсиялык укуктар пайда болот, анан чектелет. Ар бир өлкө өзүнүн иштеген жериндеги пенсияны которуп турат. Мисалы, биздин жаран Россия Федерациясында иштесе, ал Россия Федерациясына бизге кийин бизге которуп турат, эгерде ал жаран бизге келип кайра жашаса. Эгерде Арменияда иштесе, Арменияда которуп турат. Туркия республикасында иштесе, алардын да компетенттүү органдары бизге которуп турушат. Биздин кийинки телегөрүүчүбүз жазып атат. Мен 1983-94 жылдары ИИМде иштегем, өз каалоом менен жумуштан кеткем дейт. Ошол жылдардагы эмгек акымдан пайызы соцфондко которулбай калыптыр дейт. Пенсияга чыкканда дыйкан чарбачылык аркылуу чыктым дейт. ИИМде иштеген жылдарым эмгек тажрыйбама кошулду дейт, стажыма, бирок акчасы соцфонддон таппай калдык. Кандай кылсам болот дейт. Ички иштер министрлиги бул укук коргоо органдарына кирет. Алардын пенсиялык камсыздоосу өзүнчө башка мыйзам менен жүргүзүлөт. Укук коргоо органдарынын
ушу иштеген жарандар үчүн аларга камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнгөн эмес жана төлөнбөйт бүгүнкү күндө дагы. Ошон үчүн ал стаж катары бизге алынат, бирок камсыздандыруу төгүмдөрү чын эле жок андай эгерде ошо ички иштер министрлигинде иштесе. Түшүнүктүү. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Dedim ele, ben invalid 2. группа, Tokmok'ta жашайм. Анан кийин биякта биздикилер берип атат да, жана ун майда чүйдө күн помощь берип атат. Аларды болсо тиги мага 2. группасын деп сага бергилейт деп бербей атышат, а башкалар алып атат 2. группадакылар. Ошо алсак болобу, болбойбу? Барсак эле силерге тиешеси жок деп коет. Сурооңуз түшүнүктүү, чоң рахмат. Социалдык фонддун компетенциясына жалаң гана пенсия суроолору кирет. Ал эми ар кандай жөлөк пулдар, башка жергиликтүү мамлекеттик органдардын тарабынан берилген жардамдар ушу биздин компетенциябызга кирбейт. Эгерде сиздин сурооңуздар болсо, ошол жергиликтүү мамлекеттик органдарга барып так маалымат ала аласыздар. Кийинки телекөрүүчүбүздү дагы кабыл алалы. Дароо эле, саламатсызбы? Саламатсыздар. Сурооңузду айтыңыз. Мен деген уже 60-ка чыгам да, Сусам районунан чалып атам. Анан мен деген болгону 20 жылдык стажым бар экен. Ошого канча добавка кошуш керек? Ошого жооп берип коесузбу? Ишиңизге ийгилик, рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиз 60 жашта болсоңуз, эгерде стажыңыз 40 жыл болсо, сиз бүгүнкү күндө пенсияга чыга аласыз. Бирок белгилеп кетейин, эркектер үчүн жалпы белгиленген возраст бул деген 63 жаш. Эгерде стажыңыз көп болсо, 60 жаштан деле чыга аласыз. Ошон үчүн сиз документтерди кандай колуңузда документтер бар болсо, ошолорду алып алып биздин социалдык фонддун райондук бөлүмдөрүнө кайрылсаңыз, силерге консультация беришет. Андан кийинки телекөрүүчүбүз дагы күтүп атат. Байланышта, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сурооңузду айтыңыз. Суроо мындай болуп атат да, мен жолдошум каза болуп, анан уулум студент эле, ошого пенсия чектеп берилген. Ал уулум эми быйыл бүтүп, эмеге чет мамлекетке окуганы барат да, эгер окуса ошолорго кайра эле жана УК деген пенсиясын кайра чектеп береби же беришпей болсо элек деп сурайын деген. Чоң рахмат сурооңузга. Чоң рахмат. Эгерде сиздин уулуңуз 23 жашка чейин 23 жашка чыга элек болсо, пенсия чектелет. Бирок 23 жаштан кийин бул багар көрөрүнөн ажыраган боюнча пенсия чектелбей калат. Себеби деген бул уже окуусун бүтүп, бул эмгекке жарандуу болуп эсептелет. Өзү иштеп, өзүнүн пенсиясын табыш керек болот. Байланышка чыккан телекөрүүчүлөрүбүз абдан көп. Кийинки телекөрүүчүбүздүн суроосун угалы. Саламатсызбы? Түз байланыштасыз, сиз сурооңузду айтсаңыз. Алло. Да, угуп атабыз сизди. Сурооңузду айтсаңыз. Мен мындай суроо берейин дедим эле. Менин апам мурун пенсияга чыкты эле да. Алло. Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду айтсаңыз. Ал пенсияга чыкканда аябай минимальный менен чыгып койгон да. Пенсияга анан биз атайын шаарга барып, министерствого кирип отуруп персональный пенсионер кылганбыз. Анан эми ал персональный пенсионердики перерасчет болбойт экен да, ошо ойдон акчасы аябай аз болуп калган да, буну кандай кылып Сурооңуз түшүнүктүү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизге байланышка чыкканда телевизоруңуздун үнүн азайтып, андан алысыраак отурсаңыз, мына ушинтип жаңырбайт. Сиз бизди угуп, кайра кыйналып, убактыбызды дагы албайсыз. Жооп берип койсоңуз. Эгерде персоналдык пенсионер болсо, буларга да жыл сайын индексация жүргүзүлүп турат.
андай болушу мүмкүн эмес. Эгерде кандайдыр бир тобокелчиликтер болсо, сиз дагы ошо телефонуңузду калтырып койсоңуз, өзүңүздүн контакттарды берсеңиз, биз ошону тактап териштирип берсек болот. Бизге Кыргызстандын баардык аймагынан абдан көп телекөрүүчүлөрүбүз жазып атат, чалып атат. Тилекке каршы убакыты соңуна чыгып калды. Баарыңыздарга жооп бере алган жокпуз. Сиз кайсы номерге байланыста болот бул телекөрүүчүлөрүбүз айтып койсоңуз, дал ошол мигранттардын төлөмдөрү боюнча деги эле пенсияга байланышкан суроолор болсо, кайсы номерге чалып байланышса болот? 57 63 31. Бишкекке калабыздын коду менен 57 63 31. Телефондордо чалып, өзүңүз толук жооп алса болот, ар кандай суроого. Бизден бүгүнкү берүүбүзгө социалдык фонддон пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын башчысы Жылдыз Колжанова катышты. Бардык суроолор боюнча 57 63 31 байланыш телефонуна чалып жооп алсаңыздар болот. Дагы кайталайм, Бишкек калабыздын 0312 коду менен 57 63 31 байланыш телефонуна чалып, бардык суроолорго жооп алсаңыздар болот. Ар аптанын шаршемби күндөрү саат 9-дан 10 мүнөт өткөндө адистин кеңеши төрмөгүн калтырбай көрүп, өзүңүздүн укуктук сабаттуулугуңузду жогорулатыңыз. Сиздер менен мен Мунара Матиева болдум. Сөздү кайрадан Алмаз менен Нуркызыл антат.